Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз сөз башында дайыма айтып келебиз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделген мындан 2 жыл мурун. Ушул кайрымдуу бол коомдук фонду бүгүнкү күндө бардык областтарды камтып, жерлерде ушундай жардамга өтө оор муктаждыкта турган мекендештерибизди камтып, ушундай колубуздан келишинче бир жакшылыкты кылсак экен деген үмүттөр менен иш жасап келебиз. Биздин үмүтүбүз, ниетибиз бир гана жараткандын ыраазычылыгын табуу максатында гана жасалып келет. Бирок бул нерсени жасап жатып, биз дайыма кимдир бирөөлөрдүн чакырыгын жасап, биз өзүбүз чакырык жасап, кыргыздын жигити катары, мусулмандык парызыбыз катары мындай болуп аткан жакшылыкка кайдыгер карап турбастан, жакындан жардам берип, сооптун ээси болуп калайлы деген гана чакырыктар жасайбыз. Биз эч кимден жардам сураган жокпуз, жардам сурабайбыз. Жардамды бир гана жараткандан сурайбыз. Бирок ушул кылып аткан ишибизге кайдыгер карабай, жакындан колдоо көрсөткөн ар бир мекендешке биз терең ыраазычылык билдирип, бул дүйнө акырет Аллах ыраазы болсун деп гана тилек айтабыз. Ассаламу алейкум ардактуу көрүүчүм. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Билал мырзанын буга чейинки тагдыры жана ак өргөсүнүн курулуп баштагандыгы тууралуу тасмага сиз күбө болуп жатасыз. Аллахым насип кылып бүгүнкү күндө өзүнчө түтүн булатып, ыйман жолунда 5 убак намазын окуп, бактылуу күндөрдү башынан өткөрүп турат. Эсиңиздерде болсо, дал ушул ак өргөнүн салынышына себепчи болуп калыңыздар деп элдин назарына коюлган тасмада айтылгандай, Билал мырза Бакаятадагы карылар жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мекемесинде күн кечирип келген. Өзүнчө ак өргөлүү болом деп ойлогон бир боорубуз бүгүн бир үйдүн кожоюну болуп турат. Анан албетте, бул бактылуу күндөрдү сиздерге чагылдыраардан мурун ушул жакшылыкка себепчи болгон бардык калкка терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Ne kulağına döpümek kıyamak gibi. Sakın gözüne döpümek. Olmaz isteyenler. Ay öldü Allah'a bir istedi. Ana öldü bir istedi. Саламатсыздарбы ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат. Такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Канатына алган улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган улуу сөздөн кеп салган. Байыртаң экен үчүн күйгөн эр манастен улубуз, байырлап ата журтун сүйгөн жоголбосун оңгобуз. Кан майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан, калкым үчүн деп чагылганда
балдай жанган, кайратынан жанбаган. Ай, Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың, элимдеп сактаган мекенин, азаматтың аскары. Кыргыз эли кең пейилден, кереметтүү жерден ырыс береке берген мекеним, өргүндөй бир кылымдарга, ак калпагы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өркүндөй бир кылымдарга, ынтымак болсо биз жеңебиз барын, ыйманыңды сактагын. Биригени биз иримдикке барын, бир боруңду устатпагын. Жараткан бейпил жашоо берсин, тынчтык болуп элимде. Жаңаткан таң нурунан келсин, береке кут жериме. Кыргыз эли кең пейилден, кереметтүү жерден ырыс береке берген мекеним, өргүндөй бир кылымдарга, ак калпагы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өргүндөй бир кылымдарга. Баратып жолдо, батабыз ойго, өлкөбүз кантип өнүгөт. Чаң баспай төрдө, чапсак тебөргө, санабыз санга бөлүнөт. Эгемен болуп, сыймыкка толуп, жашаган жокпуз бекерге. Жалының кошкун, салымың кошкун, зарылып турган мекенге. Өнүгө бер, өркүндөй бер мекеним, менде бейнелдеп төгөл бермет. Бейбилдикте өнүгү мекен, берекебиз байлансын бекен. Арганча улут алтындай уюп, ай жаркын болсун келечек. Таптайлы күчтү, баштайлы ишти, аракет кылсаң берекет. Биримдүү болсок, билимдүү болсок, жетебиз аруу тилекке. Өзгөчө көркөм
жыйынтыгы мына ушундай Билал Таксырдын дагы мына көргөсүнө туш тараптан колдоо көрсөтүп, мына айыл эли, деги эле жумурайт журт, кайдыгер карабаган инсандар, мына караңыздарчы, мына ар бирибиздин өзүбүздүн кылган жакшы ишибиздин жыйынтыгын көргөндө мындай жүрөк кубанат, мындай үйсүз үйлүү болуп, кийими жок кийимдүү болуп турганда мына себеп болуп тургандыгыбыз бул. Аллах Таала бар не? Элемдер тизилет го. Teşekkür. Анан эң негизгиси баягы мактоолор бир гана жаратканга таандык болгону биз себепке дүйнөдөбүз. Анан мына ушул жерде турган Улук деген, Элеман деген жана башка ушул жакта 93-жылкы балдар, 93-түн ушул айылдын 93-жылкы балдарынын немеси чоң да. Бул жерде Ражапондоке. Эмгеги. Анан бул жерден дагы бир нерсени баса белгилеп айтыш керек. Баягы Надырбек деген атабыз бар. Атабыздын эмгеги зор. Деген кайтыш болуп калды. Нурбол деген бир тууганыбыз бар. Азыр мынакей жерин үстүндө эмес, жер астында жатат. Жер жастанып, жана ошол намазында 5 убак намазда таксыр. Çocuk, seni yapma. Seninle çok bebek. Niye kulağına çok bebek? Kıyamaz kızım. Sakın gözüne çok bebek. Olmaz işleyenler. Ay öldü Allah'a bir istedim. Ana öldü bir istedim. Bilal Таксыр ушул үйгө салымын кошкондор, ошол эле ушул биздин фонддун жамаатына, ушул ар бирибиздин үй бүлөбүз үчүн ошол эле азыр кийим кечени да берип, алыста отурушуп алып, жакындан жардам беришип атат. Ошол Москвадагы эжекелерибиз бар, ошондон кийин Нур-Султан барып жолугуп, ошол бут кийимдерди өзүнүн колу менен алып, ушул бир тууганын дагы. Анан канча бир жолду басып, бул бут кийимдер жердин арка бетинен келип атат. Аллах рызкын айтып атпайсызбы? Рызкысын мына ушинтип сиздерди иштетип койду. Ошол бут кийимди базарга барып алып, ылдый түшүп кой, 10 сом түш десе түшпөй атышат. Ошентип сатып атышат, бирок бул жерде акча содалашып жүрүп атат да Билал Таксыр. Сом содалашуусу базарларда жүрүп жатат. Бирок бул жерде сооп содалашуусу болгондуктан бул бекер сизди издеп жүрөт. Мына ошон үчүн ошол жөнөткөн бир туугандарыбызга Казакстанда туруп жөнөттү бир туугандарыбыз. Мына ошондой бир туугандарыбызды бардыгы Кудайга маалым, бирок ошентсе да биз айтып коюштук милдет. Анткени каяктан келип атат, каяка кетип атат. Ошон үчүн мына урматтуу мекендештер, сиздер жөнөткөн аманат мына ушундай дарекке келип аткандыгынан гана маалымат берип атабыз. Анан ошолордун баарына дуа кылып коюңуз, İnşallah. Amin. Amin. Peygamberin ve rahmetun mutakin ve salatu ve selam ala Resulü Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allah. Ya Allah, şüpheli hayır sadakalarına ya Allah. Ezin köprülüttürüne beştin. Onun bir Allah. Hasır ilerine bir Allah. Kendi adamlar kim gözlerden bezdenir ben özüne gözlerden benim değil ama kusura benim vardık tuğanlarıma Allah özür razı ol Allah rahmet eşikten aç Allah vardık kıyımçılıktan getir Allah
Yana paylaşsın sintirmesinin arasından koşarlar. Beylet olanların anası olanların yana. Hakkı günemin la ilahe Muhammed Resul kelimesinden çırıklarlar. Ömrün ayağını sığır. Amellerin ayağını sığırlar. Sağa çocuk kavimlerinin en yakışımından alırlar. Pek olanlarımın harbülesinden neler. İmakiyatı tanıtmaktım olsunlar. Henüz kuzine benimkiler. Kerecik yaşamlar. Ölüm razı olasın işlerine nasip olarlar. Dinle balık kanalların mekanı. Din İslam'ını yaşamına mümkünçülük verirler. Gerek yaşamına bana çakalarına kanı alımı, kışlar olacak hasız takılıyorlar. Rabbana atina fitne hasenet olsun akşamki hasenet olsun azam. Kırgızımda bata var, bata bergen atalar. Bata algan er jigit, elin korkop josaysa, şer jigit dep dаңқалар. Elin korkop josaygan, manaz algan ak bata. Kırgızımdan bata algan, Чыңгыз çıktı dаңқтана. Nar üstünü жаңырып, адам келсе араға. Жақшы тілек, жақшы үміт, ағарын алған ақ бата. Бата, бата, ақ бата, елім берер ақ бата. Жаңғырдан жер көгөргөндөй, батадан ел көгөрдү. Бата алған қыз келин, көшөгө көгөрүп, her азамат төрөлдү. Элим журтум уккула, кыргызымда той мына. Улак тартмай, ат чапмай, эр жигиттер чыккыла. Кошой атам кел мага, колдо батаң бер мага. Бакай атам кел мага. Жақсы тұрасыз ба? Uçurasız koyuyoruz dedik. Саламатсыз ба? Биз келип калдык. Таласка соолуп кербени менен кайрымдуу бол коомдук фонду келген да. Мына баарыбыз чогуу ынтымагыбыз менен анан келип жумуштасып бүтүрүп келатынан буяка сиздерден кабар ала кетейинчи деп кайрылып. Ой, мен кызган көрмөйм. Son özünüz verse, senin algan. Мына Geliniz kutlu olsun. Bay alam deyin gelin algan. Son. жакшы, өтө сүйүнүч. Artık kuanış kuanış. Biz negizi fondтун кылган иштеринин арты дайыма кубанычка айланып эле тура берсин. Кубаныч деген ошо да. Келинде болуп отурасыз. Чай ичип болбойсо эми сен бересиз жакыным. Урматтуу бир туугандар, биз мына бүгүнкү күндө Соолук кербени долбоору менен кайрымдуу бол коомдук фондунун жалпы жамааты баарыбыз биргеликте өтө мындай бир биргесте мынакей эжекемди да биз бул чагылдырылып аткандагы бир себебин айткым келет. Бир кезде эжекебиз дагы кайрылганда кайгынын көз жашы болуп, мисалы ушул жерде турак жай маселеси бир жагдай жаратып аткан учур болгон. Бирок ал күндөрдө да биз элибизге, журтубузга кайрылып, келгиле боордоштор, бир туугандарыбыз, келгиле биз күчүбүз ынтымакта, биримдикте. Мындай энелер бизди ал күчү барында багып бизди чоңойткон. Бүгүн алдан тайып турганда эми биздин
ушул жерде күч кубатыбыз, ынтымагыбыз керек деп туруп кайрылганбыз. Ошол кайрылган кайрылуу өз жыйынтыгын берип, апабыз үйлүү болуп, ооба үйлүү эмес, келиндүү болуп, мына кече күнү Билал Таксыровдун болсак ал уйлуу болуп, мына Мына ушул өргө тойго келдик элек, э? мына ушундай кубанычтар менен бөлүшкүбүз келди. Кудай буйрса жакшы маалымат, сүйүнүч менен. кийинип эле тура береличи. Жакшысызбы? Коноктор күнүгө келип атабы? Жылуу. Тынч уктап атасызбы сону болуп эле? Болду. Буюрса, сон. Эже үй салынгандан кийин бир топ өзгөрүүлөр болгон. Жана жашоонун кыйынчылыгы да адамды бир сыйра чөктүрөт го. Кудайым буюрса эжеки жакшы мына үйлүүдөн кийин келиндүү болду. Эмне берет? Кече таксыр мактанып атат го, үйлүү болдум, уйлуу болдум деген. Башка кошулуп аткан турбайбы? Эли полда да бир үй салып жатат. Ой, жаман сүйүнүп жүрөт. Сиздер үйдө отуруп дуа кылсаңыздар, алыстагы мекендештер ушундай бир жалаң эле кайгылуу нерсе менен эмес, биз кубаныч менен да бөлүшкүбүз келет. Ошон үчүн ушул чагылдыруунун максаты ушул. Ошон үчүн ынтымагыбыз мындан да бекем болуп, мындай көп үйлөр салынсын. Кыргыз кубанып, сүйүнүп жашасын. Буюрса, мусулмандар бирибизге бирибиз ушу кол сунуп туруп мына ушундай жакшы жакка, тагдырдын жакшы жакка өзгөрүшүнө себепкер болобу, Кудай буйрса. Турдук койчу. Урматтуу бир туугандар, мына биз турган бөлмө, бул деген эжекемдин тамактанчу бөлмөсү, кухня. Мына кухняда деген тамак ичип, уул кыздары менен жашнакай урмат сый көрүп отура турган энелер мына ушундай жашаш керек деген ойдо ушул салынды. Эми бул үй бүткүчө дагы сиздер жакшы билесиздер, эмне бир жагында чаң жутуп, ичинде чуркап, ошентип мейнет бул үй оңойчулук менен бүтпөйт экен. Канчалык кыйынчылыктар, бирок ошончо дагы энелерибиз ошого татыктуу. Ошон үчүн биз көтөрүп бейиш мекке калып барсак да аздык кылат дейт. Анан мына могу жерде сиздер көрүп турган бул кирештеги холл. Холлдо дагы мына ушул тойдун эмесинде эжекемдин дагы өзүнүн бир туугандар мына ушундай белектер берилип, мына могул эмелердин баарын караңыздарчы, мына заманбап татынакай үй. Мына сонун керемет, тойго жашаш керек да ичинде сүйүнүп. Бул болсо конок бөлмө. Мына бул конок бөлмөнүн ичинде элдин ынтымагы менен салынган үйдүн ичинде биздин сиздин да бир жакшы нерсени айтып коеюн. Биздин ошол фонддон салган 26 үйдүн ичинен алгачкылардан болуп салган үйдүн ичинде келин той өттү. Келин той, Кудай буйрса, баягы фонддун ошол алгылыктуу иштеринин биринин жыйынтыгында энекебиз келин алып бүгүн Кудай буйрса кубанып келиндин чайын ичип, уулдун урматын көрүп, сүйүнүп жашап атат. Эгерде бул кадамга биз барбай койсок, анда эмне болор эле? Ошон үчүн мындай эметкенге аракет кылдык. Коопсуз да, мына ашыкканда эле. Бүт эме да, үйдүн эмелери азыркы чагында. Эмеде эптеп-септемей жок да бул жердечи. Анан мына жерде дагы эменичи. Муну баса бере эле коюш керек да, мындай эмелер бүтүн жашнак эметип, мына эмелер антенналарын баары баягы эптеп эле салдын эме сандан сапатка дагы көңүлдү бурганга аракет кылып атат. Толук стандартка жооп берет, э? Мына арка карайсың, эле сонун өзүнчө. Жакшы. Ошол эже сүйүнүчүңүз дагы бул жолу кут болсун. Силерге рахмат, Алла разы болсун. Келин алып кызына ошо тойдо. Келин алып мен Кудай буйрса мына сүйүнүчтү отуруп. Мына халатник алдым. Келин алайын. Эле зор алдык, бек анда калып кеткен окуй. Эми буйрса, жакшылыктар эле боло берчү. Буйрса. Ак жол таалайын, жолуңар ачык болсун. Ар дайым жолуңар сыдыр болуп, ачык болуп, аспаныңар ачык болуп.
Жақсы кіші біледі. Мен сөзге жоқпын. Соны Соны сөз да бұл. Жоқ, қаны да. Сөзді Жібергенде қояйын. Бұйырсайын кізігі нерві Buyurun.